Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде милициянын полковниги, криминалдык кызмат боюнча көп жылдан бери эмгектенген Адис Козубаев Алтынбек мырза. Алтынбек мырза, биздин студияга кош келипсиз. Биз ушу милициянын ичиндеги криминалдык кызмат, мындайча айтканда илим жаатында эмгектенген адистер тууралуу сиз аркылуу коомго түшүндүргүбүз келет. Алгач ушу айтып берсеңиз, криминалдык кызмат деген өзү кандай болот, кандай кылып иштейсиздер? Бул коом жакшы түшүнө бербеген кесиптин артында кандай түйшүк жатат дегендей. Саламатсыздарбы? Криминалистикалык кызмат деп азыркы аталышы биринчиден фиксация болгондо фиксациядан ошо болгондо фиксациялайбыз. Турган кандай жатса, например, өлүктүн ошол жерде ошол окуянын чоо жайын, ошол айлана чөйрөнүн жагдайын, буюмдуу жагдайлардын баарын фиксациялабыз. Фиксациялагандан кийин далил заттарга издөөгө, далил заттарды издеп табууга киришебиз. Ошондо бирден бир приборлордун бири лупа, чоңойтуп көрсөткүч лупалар. Ал лупанын жардамы, андан кийин жарык берүүчү каражаттар, ультрафиолет, инфракрасный луч, фонарик түрдөн көптөгөн криминалистика илиминде атайын каражаттар бар да, ошо жарык берүүчү. Ошолордун жардамы менен биз ошол окуя болгон жерде ар бир изге көңүл буруп, издерди таап, ошол болгон жерде фиксация кылып, сүрөткө алып, андан сырткары ошол далил затты мүмкүн болушуна алабыз, алып туруп, анан дальнейший изилдөөгө жиберебиз да. Табылган өлүктүн кол манжа издерин көчүрмөсүн алып, базага киргизсек, мурда аты жөнү чыгат да. Ошол кол астындагы балдарга айтам, жийиркенбегиле, сооп иш кыласыңар, себеби анын өздүгүн аныктагандан кийин аты жөнү аныкталып, анан туугандары болсо туугандарын алып барып, негизи эле аты менен коюлат да. Кийин туугандар тапса деле, тапкан күндө дагы ыраазычылыгын айтат да. Мусулманчылыкта деле бул сооп иш деп эсептейм. Кан бар жерде, өлүм болгон жерде же кылмыш болгон жерде иштей бериш, анан өлүктү барып ошо колундагы белгилерин көчүрүп, анын үстүнөн иштей бергенде бул кандай жашоого бир таасир этпейт бекен, оор болбойт бекен? Кайра психологиялык жактан адамда бир травма албайт бекен? Рахмат, сурооңузга туура. Эми ошо өзүңүз белгилеп кеткендей, 30 жылдан бери ушул ишти аркалап келатам. Анан башында кыйналдым. Чын эле адам баласы болгондон кийин өлүктүн да түрлөрүн көрөбүз да. Адамдын денеси бөлүктө салган эмелер, окуялар болот. Анан особой жестокостью өлүктөр болот, өлүмдөр болот. Ошолордун баарын башында коркчу элем, бирок кийин өзү ошол бизди үйрөткөн кишилер деле туура бизди жол берген. Себеби психологический переключаться от работы домой дейт. То есть мээ менен бул жумуш деп өзүбүзгө өзүңдү биринчи жеке гигиенаңды кара дечиле да. Да, сиз айткандай, ал туруптан бөлүнүп чыккан бул трупный яд, бул зыян адамдын организмине. Башында сиз айткандай кыйын болгон, коркчу элем. Кийин анан уже тамак жебей калган күндөр болду. Жумуш башында тамак өтпөйт. Себеби ушунчалык баягы адамдын денеси деле баягы кадимкидей эле эмелер болот да, баягы кандай десем, мен азыр ушуга чейин кээде баягы казыны чийкилей сугунат го айылдарда. Мен не могу, потому что ошондо эле адамда казы болот да. Просто баягы биз көрүп жүрөбүз дагы, биз как-то мага мындай бирок азыр бир психологический өзүмдү даярдап, башында ошо мен азыр өзүм коркпойм, иштей беребиз, бул жумуш. Оор кылмыштарга чыккан күндөрүм болгон. Азырга чейин эстесем денем дүркүрөйт. Например, верхний жалда бир этажкалардын бирөөсүндө, верхний жал уже бүтө элек болчу, бир жаш кыз асылып калыптыр, бир
17-18 жашта болуш керек. Азыр көп деле көңүл бурган. Бир повешенный человек деп сообщение түштү, бардык, барып. Ал кезде эми сотка деле жок, барып ошол кайсы подъезд, анан карасак, жерде 2 үй турат, 4 подъезд, анан төртөөбүз 4 подъездге кирип улам карабыз, ар бир комнатаны жаша бүт элек үй да, эшиктери жок. Анан барып ар бир комнатаны уже кеч кирип бараткан. Анан мындай эме кылып 4-чү этаж канча 6 этажга беле ушундай 6-чы этажга араң чыгып лестницадан уже күгүм кирип бараткан. Мындай карасам, мындай бурулганда эле лестницадан көтөрүлүп туруп мындай буруласың го. Мындай бурулганда бир татынакай кыз мени карап турат да, ушундай күгүмдө уже эми сразу биринчи мындай карап, ал жерде күгүм кирип атат, эмне кылып жүрөт деген да эме да мени мындай лестницага кармап тырышып асылып калыптыр да. Бирок көздөрү ачып ушунчалык мындай эме менен, эмоция менен катып калган да, көздөрү ачып мындай өлөр астында эме. Ошону көрүп азырга чейин эстесем денем дүркүрөйт. Эми баягы чынында коркком да, анда жаш элем, анан ушунчалык коркуп кетип, анан түшсөм балдар купку болуп, чач тик туруп дегенде ошону көргөм да, баягы чач мындай тик туруп, улам башым сылап коюп чачым. Баягы башында ошентип коркчу элем. Кийин асылып туруптур. Асылып баягы жан баягы асылган экен, анан все-таки лестница менен чыгып туруп, анан чердакка асылганда, чердактан өзүн эме кылганда, ошол асылганда баягы лестница жан чыгып атканда баягы аракет кылган го да, эми кайра. Анан кыйналып анан лестницага жабышып калыптыр да. Ошондо мындай вроде тирүүдөй эле карап турат да. Туруп деген да, оюңда туруп издеп атасың да. Анан мындай карап бирөө монтип карап турган болсо, лестницаны кармап карап турат да. Мен анан мындай такой эмоция, выраженный эмоция да. Анан коркуп кеткем. Кээде моргтон келгенде келечегин билет эле. Эшикте үйдө баягы туруптун жыты сиңип калат да. Эшикке жайып, кийимдерим эшикке жайып анан үйгө. Балдарым кичинекей баягы эме трупный запах ят да. Ал өзү оседает, кетпейт оңой менен. Анан ошолордун залакасы үй бүлөмө тийбесин мен эшикке жайып койчу элем. Анан үйгө кыштын күнү болобу, эшикке жайып коюп анан үйгө киргенде келинчегим билет эле. Анан ал баягы өзүм дезинфекция кылып, эме кылып анан үй бүлөм менен анан аралашып, психологически дагы ошо жумушта эстебегенге аракет кылганды үйрөтүшкөн да убагында. Ошону менен көп деле эме кылбайм. Жок, мурда чынында эле бар жок кыйын болгон, бар жок жетишсиз болгон эме эсимде бар. Эме мурда медальдарды дагы сиз айткандай баягы башка бирөөлөр баягы эме башка бирөөлөр алчу эле да. Негизи өзү Азамат 3-чү даража деген медалибиз бар. Ал 10 жыл иштеген милициянын сотруднигине берилет да. Анан кошунам бар милиция. Мен уже 10 жылдан ашык иштейм. Анан тиги кошунам ошол Азамат 3-чү даражадагы Азаматты алды. Анан алып медаль бар, даңктуу бар. 3 күн тойлоду. Кошуналарды, биринчи коллегаларын чакырды, анан эмелерди кесиптеш туугандарын чакырды, анан 3-чү кошуналарын чакырды. Анан келинчегим кирип, баары эми кирип көрүп атат да, туш кийип келип койгон. Артында за 10 лет безупречную службу деп жазылып турат. Аны алып окуду. Анан кийин мен деле 10 жылдан ашык иштеп атам. Ал менден улураак, правда. 2-3 жаш улуу. Анан баягы келинчегим деле менин көңүлүм калтыргысы келбейт да. Анан кийин бир күн срочно баягы шашып баратып, баягы кийим даяр болбой калыптыр. Построенияга барышыбыз керек. Кийим даяр болбой калыптыр. Анан келинчегимди урушуп койдум да, даярдап койбойт белең, мен шашып атам, кечигип атам деп кичине урушуп койсом. Эми даярдап эле, дайыма даярдап эле жүрөм кийимиңди. Кандай жумуш кылып атканың
билбейм, мына дайыма мен кийимимди алда сарбалаш да, дайыма майдаларын айтпай эле коеюн, просто дайыма кийим даярдап жүрөм. 10 жылдан ашык иштеген, жакшы иштегендер мына медаль алып атат деди да. Ушунчалык тийди, мен унчуккан жокмун. Баягы жүрөккө тийди да, анан билесиңер, анан Молдо Мусакуловго тийип келди. Келди да анан айтты. Сем дайте деди. Ким 10 жыл иштеди, бергиле деди. Даже наказаниясы болсо да бергиле деди. Барына бергиле. Положено 10 жыл. Мен ушул медальдарды жерлерде ала албай жүргөн балдар бар. Медальдарды барын бияктан өзүңөр ала берет экенсиңер деп урушканбы билбейм. Командир келгенде мен уже сразу экинчи даражадагы, үчүнчү, экинчи даражаны сразу берди да. Сразу берди, экөөнү тең тактым. Үйгө келдим да айттым, мына бирөөсү сеники дедим. Азыр уже андан кийин биринчи даражасын алдым, эмеде. То есть ушундай баягы өйдө ылдый деле болот, баягы жумушта. Эми азыр шүгүр, азыр ар бир, мына азыр айтып атпаймынбы, акыркы кылмыштарга, акыркы коомдук массалык маалымат каражаттарындагы болуп аткан кылмыштардын ачылышына биздин да түздөн түз тиешебиз бар.